Вакцина пандемияны жеңүүгө жол ачкан. Эмдөө жолу менен гана вирустун мындан ары жайылышына бөгөт коюлууда. Жалал Абад облусуна ала турган болсок, акыркы күндөрү коронавирус жуктуруп алып, оор абалда ооруканаларга кайрылгандар жокко эсе. Бизге облус аймагында бүгүнкү күндө жалпы анализ тапшыргандарды 10га чейин гана жаран кайрылып атат. Алардын арасында мындай айырмачылык табылып алса, баарынан жыттар таза чыгып атат. Бұл демек биздин облус аймагында бир топ турукташкандыгын айгинелейт. Да баса белгилеп айта турган нерсе, бүгүнкү күндө облус аймагында бир дагы кызыл зона иштеген жок. Бизде ошондой жаткап турган мындай көрсөтмөлөр жок. Байтактардын кайрылуусу токтогонуна байланыштуу биз кызыл зоналарды жабып алган. Облустун бардык район шаарларында үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда коронавируска каршы вакцина сайылып жатат. Бул багытта атайын мобилдик топта университеттердин студенттерин жеринде эмдөөдөн өткөрүүдө. Элдин оозунан угушум боюнча башкалар вакцина алсаң кандай болосуң, мындай болосуң деген сөздөр болду бардыгында эле. Элге ишен, элдин оозуна элек тутуп болбойт дейт бардыгынан. Өзүм ишенбей келдим, келип алдым. Оруудан сактаныш үчүн алдык вакцинаны. Вакцинанын жакшы эле таасир берсе керек, оруудан сактаныш үчүн. Коронавируска каршы алдык. Эмдөө иши жакшы жүрүп жатат. Үй бүлөлүк номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда дагы эмдөө иши такай жүргүзүлүп жатат. Элдердин маанайы жакшы эле болуп алганы өз ыктыярлары менен келип жатышат. Тяжелый реакциялар болбоду. Памяткага жазылат. Экинчи доза, биринчи доза, экинчи доза болуп жазылат. Эгерде температура болгон болсо дарыгерлер менен байланышып парастамол ичип коюшат. Бирок тяжелый реакциялар болду элек. Кыргызстанда эмдөө иштери 2021 жылдын март айынан бери жүргүзүлүп келүүдө. Дээрлик бир жыл аралыгында Жалал Абад облусунда 325 миңден ашуун жаран вакцинанын биринчи дозасын алса, экинчи дозасын 250 миңдей жаран алган. 1,5 миңден 2 миңге чейинки жаран күнүн алып атат. Бүгүнкү акыркы эле 15-ине алып турган болсок, мартка 1820 жаран Жалал Абад облусу боюнча алды. Бул ошол жалпы жарандын ошол бизге берилген контингенттин 75% десек болот. Биринчи доза менен алышты. Ал эми 57% менен уже толук кандуу 2 дозаны алышты. Ал эми повторно жана бустер доза менен 29 миңден ашык жаран бустер доза алды. Бул ошол жанагы 3-чү дозаны алган жарандар десек болот. Белгилей кетсек, азыркы тапта вакцинанын Veracell, Pfizer, Moderna деген түрлөрү менен жарандарды эмдөө иштери уланууда. Бактыгүл Тишебаева, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.